Садыр Жапаров бокс боюнча дүйнө чемпиону Дмитрий Бивол менен жолугушту. Пара талап кылган жетекчи милиционер камакка алынды. Ал арча суу сактагычынан издөөгө алынган 51 жаштагы жарандын жансыз денеси табылды. Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Айтмакчы программасы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26 августта Кыргызстанда төрөлүп өскөн профессионал боксчу, Россиянын эл аралык класстагы спорт чебери Дмитрий Бивол жана анын машыктыруучусу менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы өз сөзүндө "Биз сенин карьераңды жакындан байкап турабыз. Өзгөчө азыркы замандын эң күчтүү мушкери Сауль Альвареске каршы акыркы беттешиңди белгилегим келет. Бул жеңиш сенин деңгээлиңден жана даярдык даражаңдан кабар берет. Дагы бир жолу чемпиондук наамыңды коргошуң менен куттуктайм. Сен анча чоң эмес шаардан, токмоктон чыккан жөнөкөй жигит дүйнөлүк спорттук аренада ийгиликке жете аларын далилдедиң", деген Садыр Жапаров Дмитрий Биволдун жеңиши бардык кыргызстандыктарды сыймыктандырганын белгиледи. Поздравляю, Дима, тебя. Вот ты вышел из маленького городка Токмака, доказал, что так можно. Да. Ты стал чемпионом мира, конечно. Это очень большой труд. И, конечно, без вашего труда, уважаемый Геннадий Юрьевич, он не мог бы достичь такого уровня. Это тоже ваш огромный труд тоже. Ошону менен бирге президент машыктыруучулар курамын, негизинен чыныгы дүйнө чемпиондорун тарбия алган машыктыруучусунун чоң ролун дагы белгиледи. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан дене тарбия жана спорту, анын ичинде Дмитрий Бивол сыяктуу чемпиондорду тарбиялоо үчүн боксту да өнүктүрүүгө чоң көңүл буруусун уланта берерин кошумчалады. Өз кезегинде Дмитрий Бивол мамлекет башчысына жолугушуу жана жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Ысык көлдүн түштүк жээгинде кыргыз мушкерлери менен бирге машыгуулардан алган таасирлерине токтолуп, бул жер машыгуу үчүн эң сонун экенин белгиледи. Баарылашуунун жүрүшүндө мушкер Кыргызстанда бокстун өнүгүшүнө болгон көз карашы менен бөлүшүп, Кыргызстандын жаш спортчуларын даярдоого зарыл жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Бишкекте милиция бөлүмүнүн башчысы пара талап кылган үчүн кармалганын 26 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, милициянын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына караштуу шаардык бөлүмдөрүнүн биринин башчысы жергиликтүү тургундардан түшкөн арыз даттанууларды кароодо коррупциялык схема уюштурган деп шектелүүдө. Шектүүгө карата Кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин негизинде иш козголгону, ал УКМКнын тергөө абагына камакка алынганы, атайын териштирүү иштери жүрүп жатканы айтылды. Ал арча суу сактагычынан издөөгө алынган 51 жаштагы жарандын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 24 август күнү саат 12:40 чамаларында ал арча суу сактагычынан изделип жаткан 51 жаштагы УИ аттуу жарандын жансыз денеси Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тарабынан табылды. 21 август күнү 1971 жылы туулган УИ аттуу эркек киши ала арча суу сактагычына балык уулоого чыгып, дайынсыз болгондугу тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөн. Жерине ыкчам түрдө 24 августтан тарта Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ала Мүдүн райондук жана Бишкек шаардык куткаруучулары тартылып, издөө иштери жүргүзүлдү. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчалардан окуй аласыздар.